Эчен жыл соттолуучулар жаза мөөнөтүн өтөгөн 47-чи колониянын орду бүгүн түп тамырынан өзгөрүп, абактын ордун жаңы курулган көп кабаттуу турак жайлары ээлеген. 11 блоктон турган 18 кабаттуу үйлөрдүн 1 жана 3 бөлмөлүү батирлери ээлерине тапшырылуу алдында турат. 15 жылдан бери жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын түзөтүү мекемелерин кайтаруу, соттолгондорду жана камакка алынган адамдарды конвой менен коштоп жүрүү боюнча департаментинде эмгектенген Назгүл Сыдыкова бүгүн үй алууга кезеги жетип, маңдайы жарыла кубанып турганын жашырган жок. Анткени жалгыз бой эне үчүн батирлеп жүрүү түйшүк жаратып келген. Мамлекеттен жеңилдик шарты менен алган батирине жыл тогошоордо кызы менен көчүп жайгашаарын айтты. Көптөн күткөн кезекте боюнча МИК аркылуу бир комнаталуу батир алдым. 15 жыл аскер бөлүктө кызмат өтөйм. 2 жыл мурун кезекке тургам. Эч кандай акча берилген жок, первоначальный взнос жок. Бул анан кийин ошо жаркан бир комната үйлүү болдук. Бардыгына жугуштуу болсун. Назгүл айым сыяктуу эчен жылдан бери батирлеп жүргөн 500дөн ашуун киши бүгүн өз үйүнө ээ болуп, батирдин ачкычын алуу алдында турат. Мурас комплексине курулушу аяктаган турак жайларды тапшыруу аземине өлкө башчы Садыр Жапаров да катышып, узун кезекке узак жылдарга сабыры чыдап турган үй ээлерин ак өргөлүү болушу менен куттуктады. Белгилүү болгондой, бул жай буга чейин 47-чи колониянын орду болгонун белгилеп өттү. Абак деген абак өзүнүн сүрү бар, түзөтүү мекемеси болуп эсептелет. Кандай болгон күндө дагы борбор калабызга шаң тартуулай албайт. Ошондуктан бул колонияны шаар четине чыгарып, ордуна жай турмуш өкүм сүрсүн деген ниетте турак жай курууну мерчемдеп иш баштадык эле. Ошол араларда ар кандай сөздөрдү чыгарышып, абактын ордуна үй курулат деп, үй курулуп атат деп ар нерсени жоромолдоп, ар нерсени мындай сөз кылып жибергендер болду. Ошондой эле бул аймактын аталышы бекеринен Мурас деп аталган эмес. Комплекстин аталышын чечмелеген президент эң башкысы келечек муунга жакшы районду куруп, Мурас кылалы деген ниетте болушканын билдирди. Биз кичи районду жакшылыкка жоруп, келечек муундарга түрмөлөрдү эмес, жаркыраган турак жайларды куруп берип кетели деп, атын дагы Мурас деп атап койдук. Кудай буюрса, бул Мурастын үйлөрүнөн балдардын күлкүсү жаңырып, бул чөлкөмгө жан кирип, шаарыбызды көрккө бөлөйт деп мен терең ишенемин. Чөлкөм дегеним бул объект Бишкек шаарындагы масштабтуу турак жай комплексинин бири болуп эсептелет. Бүгүнкү берилип жаткан үйлөр жалпысынан 4700 батирди камтыган ири долбоордун бир гана бөлүгү болуп саналат. Калган бөлүгү дагы Кудай буюрса эмдиги жылы бүтөт. Албетте, ипотекалык программанын алкагында турак жай куруу иштери улантыла берет. Долбоор бир эле борбор калаада эмес, өлкөнүн бардык аймагында үйлөр курулуп, жарандарга жеңилдетилген шартта тапшырылып турат. Бул жолу тапшырылган үйлөрдө 4% жеңилдетилген шартта мамлекеттик кызматкерлерге же социалдык багыт менен кезекке тургандарга берилди. Мурас ордосунда турабыз. 510 батир бүгүн тапшырылды. Анын ичинде ушул 25 жылдык биздин жарандарыбыз 25 жыл калды. 4% менен 345 электрон очередде тургандар мынакей алды бүгүнкү күндө. Анын ичинен 10% гана үлүштүк, 50% үлүштүк пайызды алышты. Калгандары, калган 233 бул мурунку жарандарыбыз, мен дагы бир жолу айткан, социальный, бул 2022 жыл өкмөттүн токтому менен бекитилген биздин жарандарыбыз мына ушул үй турак жайына бүгүнкү күндө мына тапшырылды, алышты. Ачкычы тапшырылган үйлөрдүн баары жылытуу системасына кошулган. Батирде бардык шарт түзүлүп, үй ээлери көчүп келип гана жашай берсе болот. Маалым болгондой, 6 блоктон турган 18 кабаттуу турак жай 1 жыл 8 айда курулуп бүттү. Имарат сейсмикалык абалга туруштук берет. Жителдер эч качан коркпостон бул үйгө жашаса болот. Эми үчүн дегенде бул жердин сейсмикалык 9 балга эсептелинген, полный бардык арматура бетон менен жасалган, күчтүү, отделкалары да жакшы. Четтен келген, Россиядан келген материалдар жана өзүбүздүн атамекендик материалдан жасалган. Мына азыркы убакта азыр даярданып отурабыз. Биз үчүн, курулушчулар үчүн майрам. Мынакей жителдерибизге дагы эч бир сүйүнүп алса болот да. Ремонттору жакшы. Апа-пакай кылып даярдап койдук. Мурас комплексинеги 6 блоктон турган 18 кабаттуу үйдүн курулушу аяктап, калган 5 блоктогу батирлер келерки жылы бүткөрүлөт. Учурда андагы 306 1 бөлмөлүү, 204 3 бөлмөлүү батирлер ээлерине тапшырылды. Курулушта 700дөн ашык киши эмгектенген. Шекер Сатыбалдиева, Айтурган Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.